Кутмандуу кечиңиздер менен хостелде жашап жаткан биздин бир тууган кыргыздарым, ака укаларым, эже сиңдилерим, ушунчалык кыргыздар сиздерди карап, ушунчалык колубуздан келген жардамды берип атабыз. Кичине сабыр кылып турсаңыздар болот го. Мынакей, азыр Новосибирскедагы Россияга карайт го. Кичине сабырдуулук болсок болобу? Сиздерди эч кыргыз таштап койбоду го. Ошол жерге алып келип карап атат. Бир тууган мусулмандар, мусулманбыз го. Кичине сабыр кылсак эмне болот? Туугандар, биз мынчалык кара өзгөйбүз. Неге сабырыбыз жок? Сабыр кылышыбыз керек, туугандар. Бул күндүн артында жакшы жашоо бар. Жашоодон үмүт кылган адамдар мынчалыкка барбаш керек. Сиздерди кичинекей балдарыбыз, балабыз теңди балдар барып карап атат. Туугандар, эмнеге дагы эле ыраазы болбойбуз? Аллахым ушундай сынооду көрсөтүп турса дагы эмнеге ыраазы болбойбуз? Кичине ыраазы болуңуздарчы, садаган кетейиндер. Бардыбыз, кетебиз Кыргызстанга. Манеке, Турциядан башталды, Новосибирскеден башталды. Москвадагы келет. Чыдаңыздар, Сабыр, сабыр, жана сабыр. Ушунчалык агитацияны жүргүзбөңүздөр. Чыдап туруңуздарчы. Москва шаарында Ички иштер министрлигинин расмий өкүлчүлүгү Аскат Алиев өзүнүн Facebook баракчасына кечеги Путинге кайрылган Москвадагы мигранттар боюнча катуу сын айтып пост жазды. Бүгүнкү Москвадагы хостелден биздин мекендештердин кайрылуусу боюнча мен да оюмду жазайын деп жаттым эле. Жанагы күйгөн бир эженин үнү WhatsApp'тан келиптир. Чындыгында эженин күйгөндөй эле бар. Башка ошол жерде турган эркектерди айтпай эле коеюн. Ушул сүйлөп жаткан бою узун жигит канча күндөн бери ошол жерде мекендештердин штабтын жардамын көрүп жатып, ичкен кудугуна түкүргөндөй эле болуп жатат. Азыр кыйналган мекендештерге азык-түлүк менен жардам берип жатып, кээ бир балдар эмес, кыздар бекер тамак алгандан уялып, балалуу, оорукчан каарыларга бергиле дегенин укканда жүрөгүң жылыйт. Ушул сөлдөйүп турган бою узун жигит күндө хостелде жаткандарды үгүттөп, күндө бир кайрылуу жасатып, бир күнү ачкачылык кылабыз деп ар кандай провокация кылганына жол болсун. Бул күндөрдө өтөр. Эгер өзүңдү баатыр сезип жатсаң, чоң жалышасың. Мекенге кетебиз деген жердештер, кичине сабыр кылып туралы. Ары бери карагыча карантинда буйруса бүтөйүн деп калды. Кыргызстанга барганда эле жыргап кетебиз десеңер жаңылышасыңар. Ал жакта акыбал оор экени эч кимге жашыруун эмес. Эртең кайра ушул Москвага келе албай кыйналышыңар толук мүмкүн. Мына Москвада көптөгөн жумуш ордулары бош калып, эмгек акыларын мурдагыдан жогорку баада сунуш кыла башташты. Карантин бүткөндө кадимкидей жашоо уланат буйруса. Дагы бир жолу урматтуу жердештер, сабырдын түбү сары алтын, караңгы түндүн агарып атар таңы бар. Болбос түшүмдүн берекелүү даны бар дегендей, биргеликте, ынтымакта болсок, буйруса чогуу жеңип чыгабыз деп жазган ал.